не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Могулар аябай опасный способ менен жасашат экен, жома. Могул кипятильник чымындар учуп жүрөт. Бул тестаментти жаап салышка турбай карабайсың. Нисахар Беришер, Руан Кокулов. Кандай саат? Жаң келген сен да жумушка, айткан жокмун өйдө коюш керек деп, тамак ашпын деп. Эмне айнадып? Ким билет муну? Кимден сурасат? Коробкага салганда эле укмуш сонун болуп, мондой жапчаң болуп упаковка болуп калат да, көрдүңөрбү? Алыбыз жетпей жатат. Ушул ойдон болот, ошол себептен бул жердин адресин айтып кетейин. Бул Саламатсыздарбы? Нисахар Беришер, мен атым Руан Кокулов. Кандай саат? Саламатсыздарбы? Нисахар Беришер, Руан Кокулов. Кандай саат? Бул кимдин немеси? Производствосу? Ким сыртта? Бул эмне? Ким билет? Я. Бул эмне? А бул эмне? Билбейсиңерби? Бүгүн келдик жумушка. Жаңы качпай коюпчу. Бул жерде жумуш процесси болуп атабы? А бул эмне жерде турат? Жаң келген сен да жумушка, айткан жокмун өйдө коюш керек деп, тамак ашпыл деп. Я. Так, баягындай эле кошмар биякта чымындар учуп жүрөт. Эмне айнадып? Ким билет муну? Кимден сурасат? Жит невозможно. Нисахар Беришер, мен атым Руан Кокулов. Кандай саат? Иштериңер кандай? Ким биякта старший барбы бирөө? Чакырып койгочу. Эмнеге бул жердин условиясы мындай? Баары бүгүн жумушка келиптир. Жаң кирип отуптур. Жомо, эми биякта баягы эле сөздөр түшүнүксүз, жакшынакай тамактар түшүнүксүз жерде жасалып атат. Мондой болсо, бул коробкага упаковкаланат. Нар жакты жаап салбасын, Мына мондай коробкалар. Бул эмне экен? Бул тестаментти жаап салышка турбай карабайсың. Жетип калганда. Успели. Качан мындай жумуш. Беспредел. Короче, достор, жома келсең бияка. Майлар мага абдан суроо көп жаратат. Скорее всего, ушулар пальмовый масло деген жанагы ушулар болуш керек да. Теке. Анткени муну производстводо негизи эле тамак аш немесинде иштетсе болбойт да. Менчи пальмовый маслонун. Ал боюнча көп передачалар бар. Көрсөңөр болот. Биякта эт бар экен. На всякий случай. Эттин астында эле мындай жанагы миндальдар таттууга кошкон. Короче, холодильник кошмар. Эч качан тазалайын деген адам болгон эмес бул жерде иштеген. Печатканы кие берейинби, жома? Берден сразу эле тамак жасап жешет экен. Бүт сыяктуу экен да, короче. Жашоонун баары. Бирок сонун жери печка таза экен. Нисахар долбоору келип калабы деп ойлошкон окшойт. Печка боюнча эле да, бирок. Бул жерде. Тияктуу? Тияк тартканга жетишпей калдык. Кайра барабыз. Эмне маймыл? Эмнеге ушундай таза эмес да бул жер? Эмнеге тазаласа деле болот да. Акча таап аткандан кийин. Кана чоңуңар келеби? Чоңуңар ким келеби? Сиз канчадасыз? 14-төсүзбү? Анда сиз чыгып эле туруңуз, Сиз тартып эле болгон карача. Камера бар экен, жомо карасаң, биякта карап турушат экен, ким келип ким кетип атканын. Мына экөөбүз жүрөбүз. Камера болгонду унутпаштыр бияктын ээлери. Бирок тазалык жагын карап коюшпаптыр да. Тигине камера. Мына достор, цехти көрдүңөр, ушундай кир, чымындар учуп жүрөт, эмне продукция каякта экени белгисиз, кандай экени белгисиз, каяктан келгени белгисиз, эмнеден жасалып атканы белгисиз. Бирок коробкага салганда эле укмуш сонун болуп, мондой жапчаң болуп упаковка болуп калат да, көрдүңөрбү? Ушул жерде иштегендер, ушул жерде иштеткендер, силер ушул коробкаңарды ушундай таза сонун кылбай эле иштеген жериңерди дагы, жасаган жериңерди да таза кармап, сонун кылып жасасаңар, мен келгенде монтип иштеген адамдарга качып, мен бүгүн эле келдим жумушка дебей, жакшынакай ошол жеринде иштей бермек да. Эмнеге иштеген жериңиз камерага тартпайсыз? Эмнеге тартайм мен? Эмнеге тартпайсыз? Я.
тартпасын. Жок, эмнеге тартпайсыз? Мен тартып атпайсызбы, мисалычы? Мен келдим, мен силердин тазалыгыңар таза эмес экенин чыгардым. А эмнеге өзүңөр тартпайсыңар да, мисалы ошол иштеген жериңердичи? Мына ушундай кир жерде жасайбыз, биз мондай сонун упаковкаларга салабыз депчи. А? Болушунча эле аракет Келсеңиз? Апасызбы сиз? Бала чакаңыз барбы? Иә. Бала чакаңызга ушундай жерде жасап бересизби? Тамак ашты. Болушунча эле тазалыкка аракет кылабыз. Каяктан тазалык болушунча эле аракет кыласыңар? Карабайсыңар, жаңа кошмар болуп жатат. Муну өчүрүп койгочу. Бирөө өрттөнүп кетти электе. Муну өчүрө да албайсыңарбы? Бул постоянно ушинтип кайнап турабы? А силер ушуга бышырасыңарбы? Силер буга салат турбайсыңарбы, оказывается? Бул опасно да, бирөө өлүп калса эмне болот? Иә. Же бирөө өлүп калса чактырсыңарбы? А? Сырттерди аралап эле чуркап жүрө берели эмне? Так, чымын-чиркей. Жаман ысык экен ичи, тиги комнатаныкыда, бул комнатаныкыда. Бирок печкаларды жакшы кармашат экен, реально эле жууп тазалап, таза экен да печкалар. Жаңы печкалар булар. Мо ручкалары сылый болгонуна караганда жаңы печкалар окшойт походу. Кара, подносторду да жуушат экен. Достор. Ой. Молодцы. Бул жагынан, конечно. Бирок могул жагынан туура эмес да, мындай коробкаларга салып, муздатып. Мындай коробкалар чымындар учуп жүрөт. Достор, жанакы силер алган немелер курттап, мага жиберип атпайсыңар, курттап кеткен конфеттерди, печеньелерди, ошонун баары ушул жерде учуп жүргөн чымындар үчүн. Бул чымандар бияка конот, жумушун кылат, бул упаковка болот, упаковка болуп кетет, анан кеткенден кийин анан жактан жанагы силердин үйүңөрдөн жанагы сюрприз болуп чыгып. Чымындын бул. Камыр жууп койгон экен. Биякта да камера бар экен. Теген бурчта турат камерасы. Кандайсыңар? Жантан бери аяктан. Могулар аябай опасный способ менен жасашат экен, жома. Могу кипятильник бул чаранын ичине салынат экен дагы, анан кийин майды кайнатат экен. Анан ошо кайнаткан майга булар бүт могу нерселер салат экен да. Бул айбдан пожар опасный нерсе, өрт чыгып кетиши мүмкүн, бул жерден жана бирөөнү токтотуш мүмкүн да. Андай нерсени бизде албетте карабайт Кыргызстанда. Короче, биякта көрсөтөйүн деген. Биякта өзүнүн личный немелери экен, бустул жасап алган экен. Мына мондай нерседе сакталат инвентарьлар. Коробканын ичине, мына коробкалар мондай чымынган. Бул коробка Муслиманын Алина деген магазинге жеткирген окшойт, бул коробка менен уже жеткирүүчү нерселерин. Бул жерде ушул жерде мусоркасы турат, тамак аштын мусоркасы, биякта тамак ичкендердин. Мына бул жерде камырлар турат даяр, кимдер тарса. Мынакей ушундай абалда чымындар бияка жашап алышкан. Коробкалар бош эле окшойт. Негизинен эле ушундай көрүнүштөрдү көргөндө жаман жүрөгү өлүп да. Жома, понимаешь? Ты меня, Жома, понимаешь? Биз үйдө борсок жасаганда дагы, үйдө өзүбүзгө борсок жасаганда да мондай коробкаларга булар поднос кылып ташышат экен. Мындай коробкаларга биз поднос кылбайбыз, үйдө өзүбүзгө жасаганда дагы. Саткан жагын айтпай эле коелу, бул жагы дагы бардак. Жаппагыла биякты. Мен кайра чыгам азыр ушул эшиктен. Кошмар ғой. Как так можно? Не деген. Аябай көп колдонулган кайда? Мен деле бутун менен теппей эле койгон, бирок чындап келгенде кошмар да просто. Бул деле самодельный печка экен, астында спиральдер бар. Ну, давай немени туралай турат, майды чыма, майдын көтөсүн алыпчы. Бул уже май эмес да уже. Могул жерде неме цехпи же раздевалкабы же биякта сразу жасашабы белгисиз да.
жок карасаң уят жоктордун эми коробкаларга жашынакай кылып салып аткандарын карабайсыңбы? Мен көрсөм мондай космо экен деп жарчы. Астет кичинекей эшигибизден чыгып барабыз дагы. Достор, даже эки цех ортосунан мындай кыйналбасын деп мына карап койсоңуз, бияк тартсаң, биягында эшик, анан бул комнатанын нар жагында да эшик бар, ошол эки неме биякта эки цехте иштегендер кыйналбасын деп мындай кичинекей пластиктен эшик жасап коюштум. Мындай өткөндөй кылчы. Эшик жасаган унчуккан эмес, камера койгон унчуккан эмес. Камера ар бир комнатада бар экен, бирок тазалык жакты жана ушул чымын-чиркейлерден эми бул жер естественно вообще башка жагынан дагы жашынакай жасай албашты. Майлардын коробкасын тапкан жокмун, бирок могу жерде интересно. Эжеке, могулар эмне? Жаман интересно өтөт магачы. Китайский бир бар экен окшойт бул. Я. Сиз да бүгүн келдиңизби? Бүгүн келдиңиз жумушка? Ал сиз менен канча киши бүгүн келди? 20-30 киши эмеспи? Бул кухня экен. Бияктын кухнясы, бияктан тамак ашып опасно. Достор, биз негизинен мурун билгениңиздей ушундай жерлер тартканда катты экенин айтчу эмеспиз. Анткени ошол жердин биздин съемкадан кийин оңолоруна ишенип, тазаларына ишенип ушундай нерселерди кылчу эмеспиз. Тазаланса экен, оңолсо экен деп. Акыркы малдарда мен байкап атам, кээ бир жерлерге биз алуубуз жетпей жатат. Ушул ойдон болот. Ошол себептен бул жердин адресин айтып кетейин. Бул Патриция Лумумбу, Жамгырчинова менен Патриция Лумумбунун кесилишиндеги складдар бош керек. Бул жерде 24-склад экен да.